Кыргызстандыктар Акшоола сериалынын сюжетине нааразы болушууда. Социалдык түйүн колдонуучулары былтыр күзүндө коомдук биринчи каналда көрсөтүлө баштаган Акшоола аттуу сериалдагы ала качуу көрүнүшүнө нааразычылыктарын билдирип жатышат. Сериалдын сюжетине ылайык каармандардын бирин ала качып кетишип, жыйынтыгында ала качкан адамды жакшы көрүп, аны менен жашап калат. Сериалдын жаратуучулары ала качуу кыргыз элинин байыркы салты экенин айтышууда. Бирок социалдык түйүн колдонуучулары бул пикир менен макул эмес. Алар тасма жаратуучуларын ала качууну жакшы өңүттө көрсөтүп, кылмышты колдоп жатат деп айыпташты. Бүгүнкү күндө көрүүчүлөрдүн көбү тасманын эфирден көрсөтүлүшүнө кандайча уруксат берилгенине түшүнбөй турган чактары. Активисттер болсо учурда бийликке кайрылуу даярдап жатышат. Алардын пикиринде Акшоола мындан ары эфирден көрсөтүлбөшү керек. Акшоола Кыргызстандагы алгачкы сериалдардын бири. Ал мамлекеттик КТРК телекомпаниясынын каражаты менен жана күчү менен 7 айдын ичинде тартылган. Жаратуучулар сериалга канча каражат кеткенин айтышкан жок. Бирок ырасталбаган маалыматтарга караганда ага $250 000 жумшалган. Сериалдагы журналист кыздын тагдыры миллиондогон адамдарды кызыктырып, тасманын өзүнүн рейтинги жогору болду. Бирок көрүүчүлөрдүн көбүн анын сюжети таң калтырды. Экинчи пландагы каармандардын бирин ала качып, аны турмушка чыгууга мажбурлашкан. Ага күйөөсү бир нече жолу кол көтөрүп сабаган. Бирок кыз курбусу менен сүйлөшкөндөн кийин анын жашоосу жакшы жакка өзгөрө баштайт. Булак факт чекит KG.